экинчи Б классында окуучусумун. Мен өзүмдүн автордук китебимди чыгардым. Бунун аты ошо энергия жана анын түрлөрү деп аталат. Мен ушул китептин ичинде энергияны кантип пайдаланабыз, кайсы окумушту изилдеп тапкан, кандай түрлөрү бар экенин жазгам. Бул ошо биринчи бети бул киришүү. Мен энергиянын потенциалдык жылуулук энергияларын жазып чыккам. Экинчи бети бул энергиянын түрлөрүн жазып чыккам. Механикалык, химиялык, жылуулук энергия. Үчүнчү бетте болсо энергиянын түрлөрүн булактарын тарткам. Биринчисинде ошо күндөн алынган, экинчиси гез, үчүнчүсү шамалдан алынган энергияны тарткам. Бешинчи бети мен ошо мурдакы кылымдагы окумуштуулардын каты сыяктуу кылып жазып чыктым. Мен буну ошо мурдакы кат сыяктуу кылып окшоштурганга аракет кылдым. Бешинчи бетте бул ошо эрежелер, механикалык, жылуулук, потенциалдык энергиялардын эрежелери. Бул ошо алтынчы бет бул ошо мурунку кылымдан азыркы келаткан заманга чейин өнүп келаткан энергияны тарттым. Бул ошо биринчиси от, андан кийин свеча, андан кийин ошо шам, азыркы колдонуп аткан биздин лампочкалар, андан кийин электр энергиясын үнөмдөгөн лампочканы чыгардым. Бул эң акыркысы бетиндеги мазмуну.